Кайсы ишкана бар экенин биз каяктан билебиз? Бул жерде Ош шаарынын Манасат аймактык кеңешинин тургуну Гүлия Кадырбаева абаны болгаган кара түтүнгө көп жылдан бери эч ким көңүл бурбагандыгын айтат. Ал моруудан чыккан кара түтүндөн дем алууга мүмкүн болбой, ыңгайсыздык жараткандыгын билдирди. Түтүн мына жактан келет, текстилден чыгат түтүн. Тесттики, мунун ичи жык завод дейт. Мен көргөн эмесмин барып. Арматурный завод, тапочка завод, бүт Кытайлардын немеси экен да заводу. Кечкурун ужас мына жер, невозможно эшикке чыкканга. Үйдүн ичин эртең менен көрсөңөр, үйдө билинбейт да. Мынантип наркы үйдөн берки үйгө кирсең, уже үйдүн ичи алгендей көмүрдүн газы жыттанат. Манасат аймактык кеңешиндеги Салиева көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөргө кир жуугадан мүмкүн эмес. Анткени күндө кечке маал каптаган кара түтүн жуулган кийимдерди да кайра кир кылат. Түтүндүн зыяндуулугун сезип жаткан жергиликтүүлөр абанын булганышы менен көптөгөн оорулар пайда болгондугун кошумчалай кетти. Жаш балдар деле, чоң адамдар деле баары эле жабыркап эле баары эле кыйналат. Мисалы үчүн өпкөсүн ооругандар канча, бронхит болуп тамагынан ооругандар, бөйрөгү ооругандар көп. Анан көбүнө эле ойлойбуз, мына эми кан коюлантып, аба таза эмес да, кан нормально иштебей атат. Абанын бузуктугунан ошон үчүн деле адамдар көп ооруп атабы дейм да. Ал эми Ош шаарында 80 отказан бар, анын ичинен 17си электр энергиясы менен ысыйт. 62си көмүр менен жылыса, 1 отказан газ менен иштейт. Бүгүнкү күндө Ош шаарын 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Бул Ош жылуулук электр борбору жана Ош жылуулук менен камсыздоо муниципалдык ишканасы. Бүгүнкү күндө 2 ишканадан чыккан кара түтүн абанын булганышына себепкер дешет жергиликтүүлөр. Зыян болсо керек, бирок айнектерди арчып берип, мындай болуп чыгат да. Кечке. Үйдүн ичине чейин кирип кетеби? Ооба, полдор кара болуп калат. Мына эшикти ачып коебуз дедим, ал жака күн тийсин деп ошого. Ош шаарындагы отказандар талап боюнча жергиликтүүлөр жашаган аймактан 50 метр алыс жакта жайгашыш керек. Бирок жердин жоктугу жана жылуулук жеткиликтүүлүгүндөгү кыйынчылыктар эске алынып, эл жакын жашаган аймактарга отказандар орнотулган. Натыйжада айрым кемчилдиктери менен эл жашаган жерди кара түтүндүн чаңдары каптап калат. Ол учкан себеби мына ол көмүрдү курук боюнча жагып берген кашагарлар болгондо. Эки сменде ошондой кылып туруп жагып бергенде ошондо мына ол эмеден дымой насостон учуруп жүргөн көмүрдү майдасынчы. Азыркы бүгүнкү күндө мен өзүм контролдоп атам. Көмүрдү мынантип суулап алып туруп, анан мына бункерге таштап жагып атат. Бүгүнкү күндө андай майда иш чыкпайт. Бүгүн Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы абанын булганышын көзөмөлдөгөн рейд уюштурду. Анда айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын кызматкерлери лабораториялык текшерүү жүргүздү. Кызматкерлер отказан канчалык деңгээлде элге зыяндуу түтүн чаң чыгарып жаткандыгын аныкташат. Ошого жараша жыйынтык чыгарылат. Берилген эскертүүлөр аткарылбаса чара көрүлөт, административдик айыптар салынып, көмүрлөрдүн үстү жабылыптыр быйылкы жылдын эсебинен. Анан ошо азыр өзүңүздөр көргөндөй күл маселелерин булар иш планга киргиздик дейт. Аны да эскертүү берип, мөөнөтү менен беребиз. Эгер аткарылбаса, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Шаардагы отказандардын айрымдары чыккан калдыктарды ачык жайга ташташат. Ал шамал болгондо борганактап кайра эле абанын булганышына алып келет. Ошол отказандан чыккан шлактарды, калдыктарды биринчиден жердин бетин булгап төгүп атышат. Андан кийин бул деген шамалдын натыйжасында учуп элдерге жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Бул калдык деген өзү атайын эрежеси боюнча атайын бакка салып, анан атайын тиешелүү теги полигонго же болбосо керектүү жактарга кетиш керек болчу. Ош шаарына модулдук отказандар 2015 жылдан баштап орнотула баштаган. Ал отказан абанын булганышын алдын алып, көмүрдөн чыккан кара чаңды бир жерге топтойт. Өткөн жылы Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы 35 отказанга абанын булганышы боюнча эскертүү берген. Быйыл иликтөө жана эскертүү иштери башталды. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.